Кыздын аркасынан чуркабак кыз өзү келет дейт. Акчанын аркасынан чуркап акча өзү келет дейт. Бул дүйнөнүн системасы ушундай, сен чуркабасаң сага эч качан бир нерсе келип калбайт. Ama чозума түштөбө, жөн эле жата бербе, жөн эле күтпө. Чокуга сен өзүң эле өзүң чыгып калбайсың. Парашютта чыгышың үчүн дагы барышың керек парашютка. Туурабы? Айтайын дегеним, эч нерсе өзүнөн өзү келип калбайт. Бирөөнү сүйдүңбү, ата-энесиге барышың керек, жолугушуң керек, калын беришиң керек, алышың керек, үйлөнүшүң керек. Акча маселеси дагы. Сен кызык ушу акчанын аркасынан чуркабаш керек. Сен жалкоонун сөзүн айтып атасың. Диванда каалагандай жатып алып, кана ушундай нерсени айтчы, мен да барып ошол жерге жатайынбы. Чуркайбыз бардыгыбыз. Америкага чуркап барып атабыз, Европага чуркап барып атабыз, Россияга чуркап барып атабыз. Неге ошо акчаны деп, долларды деп, рубльду деп? Акча өзүнөн өзү келип калса, зачем бизе Европага барып кулпунай терип? Зачем бизге Россия стройкада иштеп, суукта, минус мынанча суукта турабы? Айтайын дегеним, ниетти түз кылайлы. Биздин максатыбыз акчанын аркасынан кулуш эмес. Акчанын аркасынан түшүп алып жүрө бериш эмес. Сонун семьябызга шарт түзүш. Мекенибиз эң алдыңкы жогорку деңгээлдеги мамлекеттердин катарына кошуш. Анын катарына өзүбүздүн семьябызды эң жакшы шартта жашатыш, туурабы? Эгер муну туура түшүнүш керек да, акчанын аркасынан кууп аткан жерибиз жок эчкимибиз. Туурабы? Же түшүп алган жерибиз жок. Акча бизге жөнөкөй эле көз карашта. Айтайын дегеним, ушундай түшүнүктөгү адамдар, булар жалкоо адамдар. Жөн эле отура берсе, мындай сөздү ким айтат өзү? Өтө жалкоо адам, же миллионер адам айтат да. Же миллионер болуп бүттүбү, ал болду, акча келе берет ага. Жатып алса деле. Ошого же миллионер бол бул сөздү айтыш үчүн, же бир кем акыл бол, жалкоо бол. Ата-энеңдин пенсиясына жашаган да сен.